15 закон. Өзүңдүн проблемаларыңды өсүш үчүн колдон. Жээкте жаш кыз өзүнүн карыган моряк досу менен сейилдеп жүргөн. Анын жашоосунун баары эле сонун эмес эле. Ал кабатырланып турган. Моряк айтты: "Эгер мен сууга түшүп кетсем, мени сууга чөгүп кетет деп ойлойсуңбу?" Кыз тубалга келип урунуп аткан муздак толкундарды карап: "Албетте, сен чөгүп кетмексиң." Моряк макул болбоду. "Мен бир да жолу көрө элекмин жөн эле сууга кулап түшкөн адамды. Мен эгер сууда калып калсам гана чөгүп кетем." Кыз ага макул болгон жок. "Сен сөзсүз үшүп тоңуп каласың, суук тиет, анан больницага жатып каласың." Моряк кайталады: "Эгер мен сууда көпкө чейин калып калсам гана. Мен морякмын да. Мен көп жолу сууга кулагам. Башында мен коркчумун, бирок кийин түшүндүм. Мага эчтеке коркунуч болбойт, эгер мен тез эле кайра суудан чыгып кетсем." Так ошондой эле, сенин проблемаларың дагы. Жөн эле кыйнала бергендин ордуна аны кантип чечиш керек деп ойлогон жакшы. Көбүнчө убакта акыйкаттуу сөз бар. Проблема жагымсыздыктын өзүндө эмес, а ошол жагымсыздыкты кандай кабыл алганыбызда. Баарынан коркунучтуусу проблемадан жаралган үмүтсүздүк. Жагымсыздыктын бийлигин алсыздайт эгер биз дайым эле ал жөнүндө ойлоно бергенди токтотсок, кайра эле переживать эткенди токтотсок. Сырткы окуялар менен аларга болгон ички өзүбүздүн реакциябызды чектеп алыш керек. Биз болуп аткан окуяларга эч качан таасир бере албайбыз. Убак менен биз баары бир сууга кулап турабыз. Биз дайым эле жаман настроениеден качып кете албайбыз. Бирок биз анын биздин үстүбүздөгү бийликти азайта алабыз. Эгер кандайдыр бир ката кетирүү же өздүк көңүл калуу 3 неделя бою силерди жаман настроениеда кармап турса, силерди бийлеп алса, ошол убакытты 3 күнгө чейин кыскартканды үйрөнүш керек. Андан кийин 3 саатка чейин, акыры 3 мүнөткө чейин. Жеңүүчүлөр өздөрүнө ушул жөндөмдү өнүктүрүп алышкан. Бул көбүнчө проблемалар үчүн колдонулат. Өлүмгө алып келүүчү оору сыяктуу тагдырдын оор соккуларынан башкасы. Бардык адамдарда проблемалар бар. Бирок көбүнчө адамдар өздөрүнүн проблемасына көпкө чейин кирип кетишсе, жеңүүчүлөр болсо тез эле өздөрүнүн духун көтөрүп турушат. Алар көңүл калууларды таң калууга алмаштырып салышат. Алар бат эле активдүү түрдө ишке киришип, пайда болгон проблеманы чечишет. Алар пайда болгон проблемаларга таң калып сүйүнүшөт. Проблема өзүнө эмнени жашырып атканына түшүнүшөт. Биз эмоционалдык жактан проблеманын бийлигинин астында болуп атканда, биз кыймыл-аракет кылганга жөндөмсүз болуп калабыз. Биз унутпашыбыз керек. Чечим чыгаруу бизден гана көз каранды экенин, проблемалык кырдаалдан эмес. Ошол моменттен баштап проблемага концентрация кылбай, проблеманы чечүүгө өтүшүбүз керек. Ошондо ал биздин үстүбүздөн бийлигин жоготот. Проблема пайда болгондо биз убактыбыздын 10% гана проблемага бөлүшүбүз керек. А 90% убакытты проблеманы чечүүгө. Эмне үчүн жеңүүчүлөр проблемага башкача реакция кылышат? Алар буга күчтү кайдан алышат? Негизги айырма жана алардын күчүнүн булагы алардын проблемага кылган мамилесинде. Жеңүүчүлөр аларга такыр башкача көз караш менен карашат. 3 негизги айырманы белгилесек болот. Биринчи, дээрлик эч убакта жеңүүчүлөр проблеманы акыркы сыяктуу карашпайт. Тескерисинче алар ишенишет, муну өзгөртсө болот деп. Ошондуктан алар проблемалык кырдаалдан күч алышат. Бул проблеманы өзгөргүс деп кабыл алгандар өздөрүнүн тагдырына баш ийип калышат. Экинчи, жеңүүчүлөр проблемага өзүнүн жашоосунун бардык сферасына таасир бердиртпейт. Эгерде алардын жашоосунун бир сферасында проблема пайда болсо, анын бардык жашоосу жаман болбойт. Өзүнүн проблемасынын маанисин чоңойткондор, жашоосундагы кубанычтар жок болот. Аларга бардыгы коркунучта тургандай сезилет. Ошентип алар жашоосун өздөрү башкара албайбыз деген жыйынтыкка келишет. Үчүнчү, жеңүүчүлөр проблеманы өтө эле жүрөгүнө жакын кабыл албайт. Тескерисинче алар проблеманы вызов катары кабыл алышат. Башкача айтканда, өсүп өнүгүү үчүн шанс катары. Ким проблемадан өзүнүн жашоодогу толук кандуу эместигин далилин көрсө,
өзүн алсыз сезсе, кантип бат эле жашоосун өзгөртмөгүлө? Проблеманы кайсы көз караш менен караган маанилүү? Проблеманы өтө эле серьезно кабыл алсак, алар дагы андан ары өсүүгө шанс экенин унутабыз. Биз проблеманы чечүү боюнча ойлонгондо ал вызов, бирок маанилүү сабак болуп бизди бекем кылат. Позитивдик моменти жок вызов болбойт. Биз өзүбүзгө дайыма проблема издеп турушубуз керек. Анткени бизге алардын жакшы жактары керек. Проблема биздин таасир берүү сферабызды кеңейтет. Проблемалар пайда болор менен биз ыңгайлуу гаваньдан кетишибиз керек болот. Бул биздин жашообуздун улуу ачылышынын башталышы болушу мүмкүн. Эгер өсүү жана билим алуу жашообуздун маңызы болсо, проблемалар болсо, андан ары өсүүгө талчоп болот. Эгер бай болгуңуз келсе, көп сандагы проблемаларга даярданыңыз. Проблемасы жок жашоого умтулбаңыз. Проблемаларды чечкенди үйрөнгөнгө аракет кылыңыз. Бардык адамдар ийгиликке жете алат, бирок бардык эле адамдар ийгиликсиздикти жеңгенди, проблеманы чечкенди билишпейт. Оор кырдаалдан дагы чоң результатка жеткен адам гана профессионал боло алат. Ар бир ийгилик сизге сыйлык алып келет. Ар бир ийгиликсиздик сизди күчтүүрөөк кылат. Проблемалар биздин күчтүү жагыбызды ачат. Алар биздин потенциалды түгөтүп салганга жол бербейт. Биз активдүү чыгармачылык менен аракет кылганга аргасыз болобуз. Ар бир проблеманын, кыйынчылыктын артында сокровища, катылган байлык бар. Бирок көп адамдар проблеманы гана көрөт, а сокровищаны байкабайт. Көбүнчө бизде картинаны толугу менен көргөн жөндөмүбүз жетишпейт. Биз бир нерсени катастрофа катары кабыл алышыбыз мүмкүн. Себеби картинанын кичинекей бөлүгүн гана көрөбүз. Кийин билебиз, ошол бизге катастрофадай болуп көрүнгөн, биз үчүн бизде болушу керек болгондордун эң жакшысы экенин түшүнөбүз. Жашооңордун үстүндөгү бийлик силердин колуңарда. Дайыма силердин жашоодо проблема пайда болгон сайын аны чечкиле. Раздраженияга өзүңөрдү аяганга убакыт коротпогула. Ал эч кимге жардам бербейт. Ал силерди алсыз кылат. Өзүңөрдү байкуш курмандык катары сезбегиле. Өзүңөрдүн тагдырыңарды трагедия кылып айтып берип, башкалардын силерди аяп турганына аракет кылбагыла. Силерди сыйлап турганга умтулуп атасыңар да, аяп турганда эмес. Унутпагыла, күнөөнү башка бирөөгө оодарып, силер ситуациядагы бийликти дагы бирөөгө берип коесуңар. Сенден башка эч ким сенин жашооңду башкара албайт. Балким сен ар бир проблема үчүн жоопкерчиликтүү эмессиң. Көбүнчө силерде күнөөнүн кичинекей гана бөлүгү бар жана бийликтин. Бирок проблеманы кабыл алып жана аны чечүү сенин гана бийлигиң. 3 ар кандай түрдөгү проблема бар. Биринчи, биз түзмө-түз контролдой ала турган проблемалар. Алар биздин привычкаларыбызды өзгөртүү менен чечилет. Мисалы, биздин финансыларыбыздын состояниясы. Биз акчаны чачканга көнгөнбүзбү же чогултканга көнгөнбүзбү? Ал бизден гана көз каранды. Экинчи, биз кыйыр түрдө гана контролдой ала турган проблемалар. Алар биздин таасирдик чөйрөнү чоңойткондо гана чечилет. Үчүнчү, биз контролдой албай турган проблемалар. Биз ошондо дагы өзүбүздүн ичибиздеги процессти контролдосок болот. Биздин сезимдер жана реакциялар. Мындай убакта жылмайып эле бактылуу болгонго аракет кылыш керек, эчтекеге карабай. Проблема пайда болор менен эле карагыла. Азыр эле эмне кыла аласыңар? Уже болгон нерсени силер өзгөртө албайсыңар. Маанилүүсү, биздин ойлорубузду тезирээк керектүү багытка буруп салышыбыз керек. Өзүңөр сразу проблеманы чечкенге алып келе турган төмөнкү суроолорду бер. Биринчи, бул проблемада кандай позитивдүү жактары бар? Эгер башыңа эчтеке келбесе, өзүңөн сура. Кандай позитивдүү жактарды бар бул проблемада? Ошентип сен бул проблема алып келген сабакка концентрация кыласың. Дайыма ар бирибизге үйрөнө турган нерсе бар. Бирок баары эле үйрөнгөнгө умтулбайт. Экинчи, менин жашоомдо ушундай проблемалардын пайда болуусуна алып келген дагы эмнелер чечиле элек? Бул суроо өзүңдү жертва кылып көргөзгөн сезимге алып келбейт.
Балким сага кимдир бирөө жамандык кылып атат. Бирок муну түшүнүү ишти алдыга жылдырбайт. Андан көрө мындай проблемалардан качкан жакшы. 3. Келечекте ушундай абалга түшпөшүм үчүн мен эмне кылганга даярмын? Эң жакшысы сен бул проблеманы гана чечпестен, мындан кийин мындай проблема пайда болбош үчүн кам көрөсүң. Кээ бир проблемалар жүрүм-турумду өзгөртүү менен чечилет. 4. Кандай мүмкүн болгон чечимдер бар? Мындай суроого жооп алыш үчүн компетентный адамга кайрылгыла. Бирок сенин проблемаңды сүрөттөгөндө эң башкага гана чектелгенде көз салгыла. Сен бияка кеңеш алганы келдиң, аяп турганда эмес. Түшүнүүнү каалап, проблеманы айтып берүү ага ото чөптөр үчүн жер семичкич сепкендей болот. 5. Бул проблеманы кантип жакшы кылып чечсе болот? Мурунку өткөн чакка өтө көп убакыт бөлбөгүлө. Баары бир аны өзгөртө албайсың. Сенин жинденгениңден пайда жок. Келечекке көңүл бургула. Проблеманы чечкенге концентрация кыл. 6. Кантип проблеманы чечүүдөн ырахат алса болот? Өзүнүн проблемасынан кыйналган адам жакшы болуп кетпейт. Бардык проблемаларды чечкенден кийин гана жашоодон ырахат алам деген адам жашоо ырахатынан ажырайт. Көбүнчө жашоо проблемалардан гана турат. Жашоонун бардык проблемаларына карабай, эгер күлүп, жашоодон ырахат алган жөндөмдү жоготпосоң, балким сени ташпор сезими жок деш мүмкүн. Бирок ушунда ичкүйдүүлүк, зависть катылган. Сен ушундай чеберчилик менен жеңип атасың проблеманы. Кээ бир проблемалар окшош кырдаалдарды кайталай беришет. Эмне үчүн дайыма эле менде эле ушундай боло берет? Кээде жашоо бизге кандайдыр сабак берип аткандай сезилет. Бул сабактар биз аларды үйрөнмөйүнчө кайталай берет. Биз көчүп кете алабыз, жумушубузду же партнерубузду алмаштыра алабыз. Бирок сабактар өзгөрүүсүз калат. Сабактын кайталоосунан качкандан көрө анын маңызын тапканга аракет кылышыбыз керек. Биз дайыма эле бизге берилген сабактан качып жүрө албайбыз. Японияга көчүп кетсең, ал жактан ошол эле сабактын япондук вариантына кабылабыз. Көчүп кеткенде биз өзүбүздү кошо ала кетебиз. Башында алсыз намектор пайда болот. Аларга көңүл бурбасак, катуураак эскертүүлөр пайда болот. Жашоо жазалабайт, тарбиялайт. Баарынын өзүнүн мааниси бар. Көбүнчө аны дароо эле көрүү кыйын. Бирок перспективанын пардасын алып салып, бизге эмне жетпей атканын түшүнөбүз. Мисалы, боорукердик, чындап маанилүү нерселерге көңүл буруу, балдарыбыз жана башка жакын адамдарыбыз үчүн жоопкерчилик, ички дүйнө. Ушулардын маанисин түшүнгөндө гана биз кандайдыр ситуацияга кабылбай калабыз. Жашоо бизге бардык эле проблемаларды жибербейт. Кээ бирлерин биз өзүбүз эле түзүп алабыз. Бизде көп акча болор менен биз жакшы машина сатып алабыз же чоң үй. Ошондон жаңы проблемалар пайда болот. Андан сырткары биз өзүбүзгө корккон ситуацияны тартып алабыз. Биздин ойлор кырдаалды түзөт. Албетте, жашоо дайыма эле кыйналууну алып келе бербейт. Бирок убагы менен бул болуп турат. Көбүнчөбүз үчүн кыйналуу жашообузду өзгөртүү үчүн себеп. Биз кыйналууну сезмейинче, биз кандай болсо ошондой калтырып коебуз. Бирок эгер чындап эле кыйынчылык, оору пайда болгондо гана өзгөрүү үчүн ачылабыз. Биз баарыбыз макулбуз. Жашоо чакырыгы бизди күчтүү кылат. Бирок эгер биз аларды тандай алсак, анда биз өзүбүзгө ыңгайлуу, бизден көп нерсе талап кылбаган чакырыктарды тандап алмакпыз. Көбүнчө биз ким болгонду кааласак, ошондой боло ала турган керектүү тоскоолдуктан өткөндү каалабайбыз. Чакырык жана кыйналуу ыңгайлуу болушу мүмкүн эмес. Бул жакшы, анткени биз сыноодон гана өсөбүз. Биздин жашоо эч качан жеңилирээк болбойт. Биз аны менен жашап кетүүгө өсүп өнүгүп турабыз. Жогорку айтылгандай способ менен проблемага реакция кылуу жеңилирээк жашоого алып келбейт, а кызыктуураак жашоого алып келет. Көбүнчө адамдар эсептешет. Проблемалардан кутулганда гана бактылуу болобуз деп ойлошот. Жеңүүчүлөр билет. Проблемалар дайыма болот. Адам канчалык ийгиликтүү болгон сайын, ошончолук анда проблема көп болот.
Ошондуктан жеңүүчүлөр проблеманы жакшы көргөндү үйрөнүшөт. Алар проблемаларга карабай, көбүнчө проблеманын жардам менен бактылуу. Алар биз проблеманы чечип, дароо башка, андан кыйыныраак проблеманы издейбиз деген негиз менен жашашат.